алейкум Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Биз сиздер менен бул чыгарылышта Ош шаарында жайгашкан, жаңыдан ачылып жаткан убойный цех, башкача айтканда мал союучу жай менен тааныштырабыз. Дарегибиз Ош шаарынан Нариманга кеткен жолдо ТЭЦтен солго бурулуп 200 метр жүрсөңүздөр жашыл баратаны көрөсүздөр. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, ичин тааныштырабыз. Бул жака кирсеңиздер көрдүңүздөр, аябай чоң. Зданиянын аянтчасы чоң экен, кире бериши. Бул жерде жазуу илинип турат. Атайын мал союучу жай, чоң бодомалдар же болсо жандыктар баары союлат, адал, албетте. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар, келиңиздер. Жақсыларбы? Аябай зор талапка жооп бере турган мал союучу жай ачтыңыздар. Ошол жөнүндө бир сыйра түшүнүк берип кетсеңиздер. Макул, куш келипсиздер. Мен ошол жаңы ачылган мал союучу цехтин жетекчиси Эралиев Эркин. Биз ушул мына жаз күндөрүнө туура келип отурат. Биз жаңы талапка ылайык, дүйнөлүк стандартка ылайык жаңы мал союучу цех ачып атабыз. Ошону мына келген экенсиздер, мына бардыгын пайтап түшүндүрүп кетейин. Мал союучу цехтин мына кире бериши босогосу ушул нерседен башталат. Тазалык үчүн мына дисковрик деп коебуз. Бул жерге атайын суюктук куюлат дагы. Атайын суюктук куюлакта жөө келген кишилер ушуну басып өтөт. Ал эми буттарын тазалап, ушуга атайын залалсыздандыруучу суюктук аркылуу өтүшөт. Бул жөө адамдар үчүн. Гигиенага дагы, тазалыкка дагы баардык жака ошондой талап бар. А эгер машина менен келе турган болсо, мына көрүп турганыңыздар, бул диз барьер деп коет. Яма. Бул яма, ошо диз барьер деп коет аны. Ушуга атайын раствор куюлгандан кийин ушул раствор аркылуу машинанын баллону дөңгөлөгү 1,5 айланып өтүш керек. Бул атайын транспорт үчүн. Ал эми жүктөлүп келген малдар аркаңыздарда турат. Ошону мына ушул жүктөлүп келген малдар ушу жерден мына жазылып турат. Ушул жерден түшүрүлөт дагы. Бул жерден. Ушул жерден түшүрүлөт дагы. Бул эстакада бар, ушул жерде кирет. Малды ушудан аркылуу киребиз, андан ары ушул жактан келип буттарды тазалап, ушинтип басып кирип кетебиз. Так, андан кийин малды ушул жерге түшүргөндөн кийин бул жака киргизебиз. Малдар ушул жерде турушат. Бул жерде биринчиден өзүбүздүн малдар турат. Клиенттер эгер бейбазар күндөрү дагы келип туруп ушул жерден каалаган жылкысын сатып алып, сойдуруп, ушундай өздөрүнө пайдаланса болот. Андан бөлөк дагы клиенттер өздөрүнүн сойдура турган малдарын алып келип ушул жерге кармаса болот. Биздин ушул малканабызда 10 баш жылкы мал, 10 баш бодо мал, андан сырткары жандык. Андан сырткары бир 60-80ге чейин жандык малдарды сактасак болот. Убактылуу сойгонго чейин. Ал бул жерде өзүбүздүн дагы жандыктар кармалат. Бул жерде эгер кардарларга шашлыш керек болсо ушул жерден сатып алып пайдаланса болот. Өздөрүнүн. Андан кийин эгер биздин кардарлардын Бодомалдар туручу. Бул жерде бодомалдар туручу, карамалдар туручу жайлар бул жерде да ошондой эле. Дайыма күнү түнү болсо дагы биз өзүбүздүн малдарды семиртип байлап койгонбуз. Клиенттер үчүн күнү түнү келип туруп тандап алып, сатып, көңүлдөрүнө жаккан малдарын сойдуруп алып кетсе болот. Андан кийин ушул жерге 10 баш мал батат. Андан кийин клиенттердин алып келген малдарын бул жерде көзөмөлгө алуу кабинет окшойт. Бул жерде ошо ветеринар карап чыгат. Соердун астында малдын ден соолугун текшерилет да. Эгер ал кандайдыр бир күмөндүү болсо же ооруга күмөндүү болсо, биз аны убактылуу изоляцияга алабыз. Ал үчүн дагы ушундай бир комнаталарды даярдадык. Азыр ушул буюрса бул эртеңден баштап эртеңден баштап ишке кирет. Бул жерди даярдап атабыз. Ремонт иштери жүрүп. Андан кийин кардардын малдары союшка даяр болгондо ушул жерде дагы ветеринардын көзөмөлүнөн дагы бир жолу өтөт. Даяр болгондон кийин, экинчи этапта даяр болгондон кийин ушул атайын мал союучу зал, ушул жерге мисалы үчүн жылкы малдар, жылкы жана кара мүйүздүү чоң малдар, уйлар. Бул жака жандык малдар. Жандык малдар эки бөлүк өздөрүнчө киришет. Анан дагы бир көрүп турганыңыздардай, мына жандык үчүн мына азыркы союла турган малга мисалы үчүн ушундай атайын даярдап койдук. Тосмо бул азыркы союла турган, мына бүгүнкү союла турганды ошол жерге коюлат. Андан ары көрүп турганыңыздар атайын
транспорт каражаты бул малдын ичегинен чыккан, карындан чыккан мусор дейли, ошолорду атайын чогултуп, муну мусорго ташып турат ал жака. Сразу алып кетет ал жерден. Анда бул жака кирсек, азыр биз атайын халат кийишибиз керек болот. бул жака киргенде атайын халат кийиш керек болот. Биз ошо халатты кийип алалы азыр, Бұл мына өзіңіздер кіргенде бұл жерде атайын мал соючу жай. Бұл атайын жабдықтармен жабдылды. Россиядан атайын ушул Евразия мамлекеттер, биримдиги мамлекеттеринен немесинен реестринен өткөн ушундай жабдықтар заманбап, ылайык ушундай жабдықтарды алып келдик. Ал жабдықтарды ошол эски техника фирмасынын представители, өкүлү деп коелу. Атайын ушул алда биз менен жүрөт, ушул андан артык ушул техниканын иштөө немелерин ушул киши түшүндүрүп берет. Мен Раис Жолдошалы, мына ушул Россия Федерациясындагы Казань шаарындагы сельхозтехника фирмасынын Кыргызстандагы өкүлү болом. Мына ушул эркин заказ кылгандан кийин мына ушул оборудованиеди алып келип, коюшка жардам көрсөтүп турабыз. Башынан баштап түшүндүрүп кетип. Башынан баштап түшүндүрүп кете турган болсом, бул станок ири мүйүздүү малдарды киргизип, заманбап жыгып, анан кийин муздаш үчүн даярдалган. Атайын өзүңөр көрүп тургандай, мына эшил эшигинен келет дагы, мал киргенден кийин кайра жаап коебуз. Жабылгандан кийин бутун байлап туруп татканда, бул өзүнүн салмагы менен ылдыйга түшөт. Өзүнүн салмагы менен. Оператор тиги жерин ачып коет, болду. Өзүнүн салмагы менен түшкөндөн кийин бул жерде муздайбыз. Муздагандан кийин подъемно-опускной механизм, подъемно-опускной механизмдин аткаруучу жумушу бул операторду ушул жерде иштеп аткан боецти ал өйдө көздөй көтөрүп, малды аягынан алып туруп, тиги подвесной пучка илиш үчүн расталган. Подвесной пучка эки бутунан илгенден кийин биз анын ич жактарын ачып, терилерин ич жактарын ачкандан кийин суу менен бир сыйра жууп, атайын мынакей ар бир булар пост деп аталат өзүнчө. Постко бирден ушундай суулар киргизгенбиз. Тазалык болсун үчүн. Ал эми экинчи постубуз биздики. Экинчи постубуз бул шкуросъемный барабан, ири мүйүздүү малдарды, жылкылардын терисин сыйруу үчүн шкуросъемный барабан турат. Бул жана чынжырга тери илинип туруп, илинген малдын терисин сыйрууга жардам берет. Бул жерде эки боец турат дагы, алар өйдө көздөй чыгып туруп, кайра эле ошол жардам менен ылдыйга түшүрүп, көтөрүп, түшүрүп, тери сыйрылат. Тез дагы, анан таза дагы, заманбап. Анан кийин бүткөндөн кийин, жана айтып өткөндөй эле ушул жерде суу менен бир сыйра жуулуп туруп, тазаланып, андан кийинки биздин постубуз бул ичеги карындарды ичин ачуу. Ал жерден өткөндөн кийин кийинки иш мына бул жерде жүрөт. Ал жерден малдын ичин алып туруп, ичиндеги ичеги карындарын баарын ылдыйга түшүрөбүз. Ылдыйга түшүргөндөн кийин аркада атайын чан турат. Ал чан менен ичеги карын жуучу бөлмөгө алып барабыз. Ара турат бул жерде. Ара турат. Тиги биринчи разнага деп коет. Ал ара аралап аткан учурда араны кысып калбаш үчүн ажыратып турат. Бул жерден экиге бөлүнөт, биздин туша. Экиге бөлүнүп туруп, ушул жерде дагы бир сыйра жуулат дагы, анан кийин бул жерге илинип коюлат. 1-2 саат туруп, кан сөлү аккандан кийин гана биз камера муздаткычка киргизебиз. Ага чейин дагы бир айтып өтө турган нерсе, стерилизатор. Стерилизатор нажай. Бул деген нерсе ар бир малды муздагандан кийин, болбосо ар бир пост иштегенден кийин бири-бирине аралашпаш керек. Ушул жерде атайын дезраствор куюлуп, ысык болуп турат. Карап көрсөңөр, ысык. Иштеш үчүн. Андан кийинкиси бул мойка, жөнөкөй эле мойка эмес бул. Себеби дегенде колдору кир болуп келгенден кийин тизе менен акырын басып койсоң суу агат. Сууду колуңу жууп туруп, кайра кете бересиң, ал өзү чыгат. Өзү автоматически өчөт.
Keyinki bizim kelgенден кейін мұздатышқа келгеншекті мынау жерде еттер иілініп тұрады толық туш менен ұзын бойынша. Бұл атайын сол етті күрекпен тоқтатып тұруш үшін ғана. Анан кейін ет уже кондицияға жетіп, қан сөл ағып біткенден кейін аны біз мұздатқышқа кіргіземіз. Холодильный камера екіге бөлінеді бізде. Біріншісі камера охлаждения, ал плюс 4-ке чейін, минустан плюс 4-ке чейін, андан кейін камера заморозки. Камера охлажденияда бұл жерде қармалып тұрып, егерде ким охлажденный ет ала тұрған болса, клиенттер, бұл өзі негізінен основном башқа өлкөлөргө чыгарыш үчүн гана жасалган нерсе. Экспортқа. Бұл жерде ет 4 градусқа чейин қармалып тұрып, анан кейін уақыт өткөндөн кейін, егерде ким тоңдырылған етті қаласа, минус 18-ке чейин қармоочу камера заморозки. Экинчи. Екінші бөлме камера заморозки. Минус 18 градусқа чейин қармайды бұл жерде. Бұл қатырып тоңдырады. Бұл да экспортқа лайықташтырылған. Анан кейін біз бұл жерде коридорчик для отгрузки деп қояды, еттерді башқа өлкөге жүктөө үчүн атайын бөлме. Себеп дегенде бул да минусовый температурада болот. Себеп дегенде мына жактан ысык ачканда эле ысык ал жака келип, муздак бул жака келип туруп, холодильный аппаратка көп күч келбеш үчүн еттерди биринчи бул жака чыгарып тизип алабыз дагы, эшикти жаап туруп, анан кийин бул жерге жүктөөчү машина келгенден кийин түп-түзүл ушул жерден жүктөп туруп башка өлкөгө жөнөтөбүз. Жөнөтүү үчүн атайын жасалган. Бул башка өлкөлөргө чыгарыш үчүн. Этти только. Жогоруда Россиянын өкүлү айтып кеткендей, мына биздин линияларыбыздан бөлөк дагы бул бизде традиционный метод деп коет. Ошол жергиликтүү клиенттер үчүн биз атайын ушул немен дагы унуткан жокпуз. Жергиликтүү клиенттер өзүнүн мурдагыдай эле бирден алып келген союштарын өзү мурдагыдай туруп жерге жаткызып, мусулмандарча адалдап туруп сое турган ушундай неме бар. Биздин жогорку линиябыз деле адал, бирок биздин өзүбүздүн мына жергиликтүү эл үчүн баягы көнүп калган адаттагыдай немесин ушул жерден соебуз. Ошол анан көрүп өткөндөй эле утилизация менен, то есть тазаланган бычактар турат, атайын ичине раствор менен. Атайын бул Андан кийин бул жерди түшүндүрсөңүз. Андан кийин малдын ичегисин бул жерде атайын ветеринар атайын кароо жүргүзөт. Эгер оорулуу, ооруга күмөндүү органдар болсо, аны атайын бөлүп, атайын утилизация кылат бул жерде. Ошондой кылышат. Могу жак чыгып Анан бул жерде ал эми бул биз бул кирип келген залда бул жерде ошол даяр болгон этти бөлүп, анан кийин кардарларга ушул жерден ветеринар өзүнүн баягы немесин печатын басып, таза деген печатын басат дагы ушул жерден мына жерге таразага тартып, мындан ары чыгып кетишет. Жергиликтүү балдар чыгып кетишет. Бул жакта да биздин залыбыз бар. Муну көрүп койсоңуздар, бул жерде дагы коврик дайыма бул жерде туруш керек да, ошондой туруп. Буту тазалап андан киребиз. тазалык үчүн. Анан бул жерге биздин кызматкерлер аялдар үчүн дагы, эркектер үчүн дагы атайын чечинүүчү бөлмө, душ, иштен кийин, жумуштан кийин жууна турган. Бул жерде атайын кийимдерди жууп, тазалап, кургатып, кайра алмаштыра турган жер. Акыркы үлгүдөгү. Ушундай жабдыктар бар. Эми сыртка чыгабыз. Андан сырткары дагы биз мына кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн биз атайын намазкана, анан буйртмачылар эгер күтүп кала турган болсо ушундай атайын зал уюштуруп койдук. Малдын ичеги карындарын жууп тазалап, клиенттин каалоосу боюнча ушул жаап тазалыктарды уюштуруп койдук. Бул жакты көрсөңүздөр болот. Бул жерде дагы ветеринардык санитардык экспертиза лабораториясын уюштурдук. Бул кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн бул дагы алыска шаардын ичине барып, анализдерин тапшыртып, антип келгенде бул жерге көп убакыт кетет. Ошон үчүн биз ушул жерде уюштурдук. Биздин лаборанттарыбыз анализди керектүү анализдерди ушул жерден чыгарып берди. Жүгүрбөй ушул жерден бүтө турган. Ушу бардык ушул жерден бүтүрө турган. Анализкен. Андан ары кичинекей ашканабыз бар. Экинчи бөлмөсү. Жок, андан ары, наржы кийинки турган кичинекей ашканабыз бар. Ал жерде кардарлар чай ичип, мал даяр болгучакты эс алып отурса болот. Аябай жакшы. Ошондой. Кийинки шартка өтсөк,
кийинки шартыбыз мына бул жерде биз кардарлар үчүн дагы бир мындай уюштуруп койдук. Мына тарсаңыздар болот, жылкы, мал, кой, эчкилерди союп, жиликтеп, бышырып, үйгө чейин жеткирип берүү. Андан сырткары чучуктап беребиз, үйүнө чейин жеткирип берүү кызматы бар. Ал үчүн биз атайын транспорт каражаттарын даярдап коебуз. Урматтуу оштуктар жана ошубуздун меймандары, мына бардык жасаган кызматтар ушу бардыгы сиздер үчүн. Ар дайым сутканын кайсы саатында болбосун келип өзүңүздөрдүн союшуңуздарды алып келип сойдуруп, биздин кызматтан пайдаланып турсаңыздар болот. Ар дайым сиздер үчүн эшик ачык. Кош келипсиздер.